Өлкөдө сүттүн баасы арзандап кеткенин айтып, уйчу фермерлер байма-бай нааразычылыгын билдирип чыгышууда. Алардын катарында Талас облусунун Кара Буура районунун тургуну Рахат Жакыпова да бар. Ал соңку жылдары уй багуу өзүн актабай баратканын, тоют кымбат болуп, бирок сүттүн баасы төмөндөп кеткенин белгилөөдө. Ушул 5 уйдун сүтү менен жашаган кишимин да. Анткени мен пенсия албайм, пособие албайм. Быйыл январдын ровно 18-инде сүттү 28-ге чүзүп салды. Мына мен чөптү 200 сомдон алдым да, 200 сомдон. Мен жемин айтпай эле коеюн. А бир уй бир түк чөптү мындай жейт бир күнүч. Аны өзүңөр ошону ойлоп көрсөңөр, 6-7 литрин 30 сомдон эсептегенде эле 180 сом. Ошол актайбы, актабайбы? Минуста. Сүттүн баасына болгон нааразычылык коомчулукта биринчи жолу эмес, жыл сайын жаз келери менен Талас, Ысык Көл жана Чүй облусунун фермерлери маселе көтөрүп чыгышат. Бүгүнкү күндө сүт рыногунда атаандаштык күч болгондуктан сүт азыктарынын баасын түздөн-түз жөнгө салуу мүмкүн эместиги айтылууда. Бүгүнкү күндөгү биздин кошуна мамлекеттердеги сүт өндүрүүчүлөргө, сүт тармагына болгон колдоолор биздин Кыргызстандын ичиндеги сүт тармагына абдан чоң басым кылды. Көрүп атасыздар, мына Белоруссиядан дагы арзан баада келип атат. Россиянын ичиндеги баалар төмөндөп атат. Биздин экспорттук бааларыбыз аяка конкуренттик боло албай, биздин кайры иштетүүчүлөр абдан кыйналып атат. Эгерде биз азыр болбой эле кыса берсек, анда аларда экспортко чыгара албаса, сата албаса, алар банкрот болуп жабылат. Ошон үчүн баягы алтын ордону ортосун издеп атабыз да бааны. Биз азыр Бишкек шаарындагы сүт сатуучу жайга келип, атайын сүттүн бааларына сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Бул жерде сүттүн литри 50-55 сомдун тегерегинде сатылып жатыптыр. Бирок сатуучулардын айтымында бул баа өз каражатын актабайт. Анткени сүттүн идишине, ошол эле учурда сүттү сатуучу жайга дагы төлөмдөр төлөнүп отуруп, эч кандай пайда калбайт экен. Айтоор базарларда сатылуучу сүттүн баасы да чыгашаны эсептегенде өзүн актабай тургандыгын ортомчу алып сатаарлары белгилешүүдө. Мындан улам адистер кыш мезгилинде сүттүн баасы кескин кымбат болоорун эске алуу менен дыйкан фермерлерге асыл тукум уйларды багуу менен кышында мол сүт алуучу ыкмага өтүүнү сунуштоодо. Өзүңөр билесиздер, кышта сүт баасы бийигирээк болот, ошол маалда сүттү өндүрүшкө үйрөтүш керек, алып эмне кылыш керек. Biz aytып uydu кантесиңер, uydu талак айдап кетебиз, кыштап жүрөт, сүт бербегенден кийин айдайт депчи. Анан кийин биз айтып атабыз, uydu эле бул жаныбар. Бир жолу эртең менен бир муздак суу койбой, анга бир 5 мал жылуу суу берип атсак, анан кийин жөн эле баягы курук чөптөр кытып коюп алып, курук чөптүк ичине кичине комбикорно салып, ичине баягы кесип, аны кичине сууга чылап, кичине жумшак кылып берсе, анан ушундай үйрөтүп атабыз да. Анан ошондор айтат, кышта дагы уй сүт берет экен. Дейт, жылууда турса бакына берип атса деп, аны кышта ушундай кымбатыраак сатылат. Мындан тышкары Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салгандыгы тууралуу маалымат жарыялаган. Мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Деген менен Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Орусиянын Россельхознадзор мекемесинен эч кандай документ же кат келбегенин билдирүүдө. Расмий кат азыр бизге келип түшө элек. Бирок жанагындай өзлөрүнүн сайтында чыкты да. Мына ушул багытта биз 20-дан бери сүт ишканаларына барып иш алып барып, аяктагы кемчиликтерин жоюусунун үстүндө иш алып барып келатабыз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 37 сүт иштетүүчү ишкана бар. Алардын 9-у сүттү чет жака экспорттойт. Сүт азыктарынын 73% Казакстанга, калган бөлүгү Россия жана Өзбекстанга жөнөтүлөт. Гүлдана Мумунова, Калы Сөмүралиев, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.